Кубада жогорку актандуу күйүүчү май танкыстыгы башталды. Бийликтен расмий ырасталбаганы менен тургундар май куючу жайларда чектөөлөр болуп жатканын айтышууда. Буга Венесуэла мамлекетинде күйүүчү майдын танкыстыгынан улам Кубага жогорку актандуу бензин келбей калганы себеп болду. Бүгүнкү күндө Гавананын айрым май куючу жайларында таптакыр бензин калган эмес. Эртең биздин таксопарктын унаалары үчүн акыркы күн. Күйүүчү май түгөнүптүр деп жатышат. Жаңы үлгүдөгү унаалары бар такси кызматкерлери жогорку октандуу бензиндин жок болуп жатканына тынчсызданып жатышат. Себеби башка күйүүчү майлар автоунаанын бузулуусуна алып келиши мүмкүн. Кубалыктардын көпчүлүгү советтик жана америкалык эски үлгүдөгү унааларда жүрүшөт. Алар жөнөкөй күйүүчү майды да пайдалана беришет. Ал эми жаңы үлгүдөгү заманбап автоунаалардын басымдуу бөлүгү таксопарктарда, мамлекеттик ишканаларда кызмат көрсөтөт. Куба мамлекети жогорку сапаттагы оор сорттон нефть иштеп чыга албагандыктан коңшу өлкө Венесуэладан алып келинчү. Бирок бүгүнкү күндө Венесуэлада дагы күйүүчү май тартыштыгы жаралып, чет мамлекеттерге экспорт кыскарган.